Ал 6 шарт мындай. Биринчиси, ибадат кылып атканда жүрөгүңдү сакта деген экен. Экинчиси, адамдардын арасында отурганда тилиңди сакта. Үчүнчүсү, бирөөлөрдүн үйүнө барганда көзүңдү сакта. Төртүнчүсү, тамактанып атканда ашказаныңды сакта. Эки нерсени эч качан эскербеген. Бирөөнүн сага кылган жамандыгын, өзүңдүн бирөөгө кылган жакшылыгыңды. Алтынчы шарт, эки нерсени эч качан унутпаган. Жаратканды жана акыретти деген экен. Ошол бала ушул шарттарды өмүр бою аткарып, бул дүйнө акырет бактысына жеткен деген бир аңыз кеп калган. Ошон үчүн ар ким бул аманат өмүрүн жалаң гана жакшы иштерге арнасын. Жамандан адашсын, жакшыларды жандасын. Адамдыкты издөө жол оңой эмес. Ушул жолдо ушул менен эч качан талбасын. Ушул колу, ушул көз, ушул тили менен эч убакта жаман иштерге барбасын. Жашоо күн сайын тандоо, амалдарда сөздөр